Жолдошбек, мен өзүм Жолдошбектин бирге окуган 1-класстан 10-класска чейин окуган классташымын. Атым Жумабүй, аты жөнүм Сейдахматова. Анан биз Жолдошбекти кандай жагын билебиз? Жолдошбек абдан мындай уяң жигит болчу. Ичиндеги нерсени такыр ачып айта алчу эмес, бирок кытыгылап мындай сөз сүйлөп коймой бар эле да. Анан Жолдошбек абдан жакшы окуган, чоң апасынын колунда өскөн, себеби ата энеси чабан болчу да. Анан алар тоодо болчу, анан чоң апасынын колунда эрке бала болуп өскөн да. Анан абдан жакшы окуучу. Анан чачын кайра эле минтип эле жона берет эле да, минтип эле өйдөн көздөй тарап эле. Анан кыздарга деле сүйүүсүн арнаган жок. Мектепте окуучулук күндө эч кандай киши кыздарды сүйгөн жок, же уяңдыгынанбы билбейм да, ошону түшүнбөйм. Кандай дейсиңер кыздар? Классташтар билбейм, сүйүшкөндөр болгон жок го. Мен мисалы өзүм классташтарды бир тоондай сезишпин. Анан Жолдошбек менен ошол 10 жыл бирге окудук, көзүн алаңдыткан, жакшынакай бала болчу, жумшак болчу, анан коодул болчу. Мен бир жолу шаарга келип, анда бул жердеги кайсы эме асабабы ушундай иштечи. Анан мени тиги экөөбүз сүйлөшүп отурабыз паркта. Анан анда үйлөнүп элекпиз. Анан аябай күлдүрдү. Классташ балдардын жоруктарын айтып, анан ана кылып, муну кылып. Анан мен Жолдошбек каза болуп калган кез болчу да ошондо. Анан апамдын сиңдиси бар, ошо коякка барып, анан ушинтип менин классташ балам тиги киного чакырып атат, Ала Тоо кинотеатрга чакырып атат деп, анан дебейин деп барсам, ал Бакуш тайжым бар көңүл ачылсын деп атат да ошондо. Бир жыл элек болчу өлгөнүнө. Анан мен анан аябай башымды жууп алып, анан кайра келдим. Тети Ош базардын жанынан келип алып, анан анда мен деле жаш экенмин, 20дагы кесимби, 21деги кесим болчу. Жок, 27деги кезим экен. Анан келип анан мынтип караса, элдин баары мени карап аткандай да. Мынтип карап туруп анан уялып кайра чыгып кетип калат да. Эртеси жокинге кагаз алмактын да жокинге келсем, эмне кечээ келген жоксуң, кечке бүттүм, башка бир кыздар келдим деп. Ушундай мектепте жүргөндө эле ыр жазып, бизге бир мындай тиешип, эме ырларды жазып, ошентип жүрчү. Куудулдук жайы бар эле да. Куудулданып, ар кайсыны сүйлөп коюп, суу керек, ак керек, анан ага суу керек, узун бойлуу балдарга кыска бойлуу кыз керек деп ушинтип ушинтип эле жакшы адам болчу. Жакшы адамдын багын ошондой төмөн кылып коет экен. Жакшы адамга жакшы жар жолугуп калыптыр. Жакшы адамдын өмүрү кыска болуптур. Аябай өкүнүчтүү. Артында туягы калбаптыр да, бул эң өкүнүчтүү нерсеси. Ошо артында туягы калбаптыр. Ал болгон жанагы группалаштар айтып атпайбы, тиги кайсы жерде болсо дагы автобуста же троллейбуста балдардын бир башмагы түшүп калса, ошону ырымдап алып жүрчү экен да көрсө. Ошол ким эле бир мүшөккө жакын болгон дейт. Анан ошо сүйүп жүрүп сүйүүмө жетпей калдым деп дагы ошо досторуна айткан экен да. Анан кимди сүйгөнүн деле билген жокпуз да. Сүйүптүр, анан улам эле ала качып кетиптир да, улам эле бирөөнү сүйсө эле ала качып кетиптир. Анан кыргызда ырым бар да, ошо бир кызды ала качып кетсе, анын артынан барса, бизде кайра эшикти аттап кетпейт деп келбей койбодубу, сүйүү калып турбайбы деп ошентип таң атканча жанымда ыйлап жаткан деп бир группалаш баласы айтып атпайбы. Өтө өкүнүчтүү, аябай калса баласы деп кичине эскере жашаса болмок. Жакшы адамдардын өмүрү кыска болот экен. Баягы өкүнүчтүү болуп калыптыр. кыргыздар бизде неме деп коет эмеспи? Көзү барда баглабайын, көз өткөндөн мактап калабыз дейт. Жокиңдин көзү бар десин деп ушундай эмеде болчубуз, пикирде болчубуз. Чындыгы жакшы болчу. Анан эми кол эмгектери ар кайсы жерде калган экен. Анан эми ошону Жолдошу жана биздин аяшыбыз аздеттеп бир жакшынакай китеп чыгарып коет деген үмүттөбүз баарыбыз тең. Ошого бата кылдык. Мынакей апасы турат, 80ден ашып калган апасы турат. Анан ошону сыйласа, ошо кол жазмаларын берсе, эл окуса, анан ошондо Жолдошбек дагы мындан бешбетер дагы тааныйт деп ойлойбуз да. Анан эми туяк калбаса дагы ыры менен жашайт да кийинки өмүрдө.
окушкан курандары кабыл болсун, тиги жайдан үйүндө ой куран кабыл болуп эле дейбиз. Тиги жайдан ийишке чыксын эми байкуш. Бир туугандарына Туугандар рахмат. аман болсун, жана апасы аман болсун, туугандарына рахмат, жана группалаштарына рахмат. Баары ушул Кабылга рахмат өзгөчө. китептерин чыгарабыз деп баары эме кылып атышат. Эми буюрса китеби чыгып калса эми жакшы. Өткөндө ошондо жакшынакай бир макала жазыптыр. Кабыл мен ошо Facebook'тан окуп калдым да. Анан Замир байке кошумчалап ошо кошуп жазышыптыр. Анан мен дагы атайын Токмоктон келдим да. Бул кыздар болсо шаарда. Анан ай деп кыздар болуп сүйлөшүп ушундай бир эскерүү кечеси болгон атыптыр деп биз дагы үн кошуп атайын келдик. Анан анча мынча салымыбызды да коштук. Кудай буюрса анан эми ошо китептери жарык көрөт деген ойдобуз. Дагы каш салым кошобуз Кудай буюрса.